Assalamu алейкум, урматтуу милиция кызматкерлери, майраңыздар менен куттуктаймын. Анан кийин ушул органда иштеген милициялардын келинчектерине айтмакчымын, силер күйөөңөрдү ээчип барып албагыла. Мисалы аял затында ошондой мүнөз бар го, күйөөсү бир жака барса ээчейм дейт. Мына менин аялым ээчсе, ээчитип алам. Себеби деген мен барганда тойлорго, жакшылыктарга барам. Силердин күйөөңөрдүн иши оор. Мен ушуну айтып коеюн. Алар кылмышкерлер менен күрөшөт. Анан силер баягы аялдык сапатыңарды кылып ээчип алсаңар, аркасынан барып алсаңар, ал бечаралар кылмышкерлер менен күрөшүп атса, кылмышкер эркек болуп калышы мүмкүн, аял болуп калышы мүмкүн. Кокус аял кылмышкер менен күрөшүп атсаңар, силер барып алып, эмне кылып атасыңар десең айтат да, кылмышкер менен күрөшүп атам, көрсөтөм мен сага кылмышкерди деп мишайт этип койсоңор, кылмышкерлер качып кетет. Силер соучастница болуп каласыңар. Ошон үчүн күйөөңөрдүн аркасынан ээчибегиле. Булардын иши оор. Менин дагы милицияда иштеген досторум бар. Далай жалы көргөн булардын кылмышкерлерди кармаганын. Канча жолу мен кылмышкерлерге дагы ырдап бердим. Между прочим, сулуу дагы кылмышкерлер болушат. Анан кийин мына күн түн дебей засадада жатышат байкуштар. Карачы. Кимди засада кылып атат билбейм, иши засадада жумалап айлап жатышкандарын көрүп каласың. Тревога деп түндө уктаган жерден туруп кетип атышат байкуштар, кыйналып, түнкү саат 3-тө дагы. Эми кээде достор бири-бирине керек болуп калса тревога деп деле чакырып алат дечи, бирок ошентсе дагы булар